Египеттик пирамидалардын табышмактары көптөгөн кылымдар бою изилдөөчүлөрдүн жана жөнөкөй кызыккандардын тынчын алып келет. Бөтөнчө өзүнө көптөгөн табышмактарды камтып келген Каир шаарынын жакын аралыгында жайгашкан бул Гиза өрөөнүндөгү 3 чоң пирамидалар. Анда эмесе кызыктуу дүйнө каналына кош келиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышта мен силерге Мысырдын улуу пирамидаларынын ачылбаган табышмактары жөнүндө айтып бермекчимин. Пирамидалардын сырдуу бөлмөлөрү. Жакында эле изилдөөчүлөр пирамиданын ичинде жеке эле желдетүү шахталар эмес, андан тышкары сырдуу бөлмөлөр дагы бар экенин аныкташкан. Ал бөлмөлөр негизи ушул убакка чейин белгисиз болуп келген эле. Биринчиден айта кетчү нерсе, Хеопс пирамидасынын бийиктиги 138 метр болуп, анын так борборунан тартып сырткы бетине чейин тешип өткөн 4 узун шахталар орнотулган. Ички диагоналы 20 см болуп, аларды божомол менен аба желдетүү үчүн курулган шахталар деп эсептешкен. Экинчиден, бул шахталардын экөөсү фараондун күмбөз камерасынан баштап пирамиданын тышына чейин созулуп өтөт. Бирок бардык жагынан бекитилип тумчалган күмбөзгө желдетүүнүн эмне кереги бар экени түшүнүксүз бойдон калууда. Андан тышкары, пирамиданы куруу учурунда бул шахталарды орноттуруу кандай көптөгөн кыйынчылыктарды алып келгенин элестетсек болот. Үчүнчүдөн, негизге алсак, калган 2 шахта фараондун аялынын бөлмөсүнө кетиш керек эле. Бирок ал шахталар бөлмөгө кошулмак тургай сыртка дагы ашып чыккан эмес. Башкача айтканда, алардын 2 жагы тең тосулган эле. Шахталар өтө эле куш жана тары келгендиктен, ошондой эле аягы көрүнбөй өтө эле узун болгондуктан, анын ичинде эмне бар экенин билүү үчүн алгачкы аракеттер 1993-жылы гана башталган. Атайын ошол жумуштар үчүн жасалып чыгарылган робот шахтанын ичинде жалпысынан 63 метр жолду өткөн. Ал атайын камерасы бар жөргөлөө өткөндү билген робот эле. Ал шахтанын ичинде жылып барып, акыры алдындагы бир тоскоолдукка такалат. Камера аркылуу таштан турган бир эшикче сымал дубалча көрүнөт. Анын бетинде калган темир кармагычы сымал 2 ийилген шиштер сайылган болот. Кийинчерээк 2002-жылы дагы аракеттер болот. Жаңы жасалган робот ошол эшикке чейин жетип, аны бурап тешип, анан жыртыгынан атайын түтүкчөгө орнотулган камераны салат. Ошондо ал эшиктин аркасында 20 сантиметрдей аралыкта дагы бир ушундай эшик бар экени аныкталат. Бирок ал аралыкка чейин роботтун тешүүчү бургусу жетпей калат. Андан кийин дагы 9 жыл өткөн соң Джедай аттуу роботту жасап чыгарышат. Ал робот күчтүүрөөк даярдалып, атайын ушундай оор жумуштарга ылайыкталган эле. Джедай мурунку роботтор келген жерге чейин жетип, бирок болгон 2 эшиктин ортосундагы кичинекей бөлмөнү жакшылап изилдегенге эле үлгүрөт. Ал камеранын ичиндеги астыңкы дубалында иероглиф сымал бир белгилер тартылганы байкалат. Бирок алардын мааниси түшүнүксүз бойдон калат. Дагы ошондой эле ар кайсы абалга келип турчу түтүкчө орнотулган камера аркасына бурулуп биринчи эшикти артынан көрсөтөт. Эшиктин аркасындагы дубал жакшылап жылмаланып жасалып, анда кооздолгон кол илмектери илинип турган эле. Башкача айтканда, бул ар кайсы таштандыларды өткөрбөй турган жөнөкөй тосмо эмес эле. Бул эшик менен мурда пайдаланышканы аныкка чыккан эле. Балким аны илмектеринен тартышып шахта оосун жабышса керек. Бирок кандай жол менен кылынганы азырынча далилдер жок. Бирок кызыктуу жери, бул робот тартып чыккан сүрөттөрдүн эмнегедир бардыгы ачыкка чыккан эмес. Мисалга алсак, анын үстүнкү дубалында эмне бар экени, дагы ошондой эле эмне үчүн атайын дайындалып жасалган робот экинчи эшиктен ары өткөн эмес экендиги белгисиз бойдон калууда. Ошондой эле оң тарабындагы дубалда 9 жылдан кийин узатасынан кеткен чийилген издер пайда болгон эле. Үстүнкү дубалында болсо атайын бирдеке менен тиреген сыяктуу терең оюлган чийимдин изи көрүнүп турат. Анык маалыматтар боюнча негизи ал камеранын ичине бир дагы робот кире элек болчу. Чындап эле пирамида изилдөө жумуштары расмий түрдө токтотулганбы же жашыруун жүргүзүлүүдөбү азыр белгисиз бойдон. Египет пирамидаларына канча жыл болгон? Илим ушул убакка чейин пирамидалардын так жашын аныктай албай келет. Окумуштуулар өздөрүнүн изилдөөлөрүнүн натыйжасында пирамидалардын жашы боюнча бир пикирге келе алышпайт. Алардын изилдөөлөрүнүн аралыктары кылымдарды түзбөстөн ортолорунда 1000 жыл айырмалары чыгат. Бирок акыркы чечим болуп, азыркы белгилүү маалымат катары пирамидалар 4,5 миң жыл бою турушат деген чечимге келишет. Мындай куракты радиоуглероддук бүлгүн ыкмасы аркылуу аныкташкан. Бирок радиоуглерод анализи болгону органикалык заттардын жашын аныктай алат. Ошондуктан пирамидалардын курагы тегерек четтеги табылган байыркы жыгач калдыктары аркылуу аныкталган эле. Бирок ошентсе дагы пирамидалардын курагын аныктоо маселесинде окумуштууларда көптөгөн кызыктай жагдайлар жаралат. Мисалга алсак, атактуу сфинкс эстелеги жалпы түшүнүк боюнча биздин заманга чейин 25-кылымда тургузулган. Андыктан 150 жыл мурун Гизада инвентардык стела аттуу таш тактасын табышкан эле.
Анда жазылгандай Хеопс фараону сфинксти курууга буйрук бербестен болгону оңдоттуруп калыбына келтирүү жумуштарын жасаткан эле. Ошондой эле 90-жылдары изилдөөлөр боюнча сфинкстин денесиндеги оюлмалар бул жандын аккан издери деп аныкталган. Бирок Египетте белгилүү болгондой эң эле азы 8000 жыл ичинде бир дагы жаан-чачын болгон эмес эле. Ошентсе дагы сфинкс пирамидаларга караганда бир топ эсе жашыраак курулуш болуп эсептелет. Эң кызыктуусу, бул маалыматты жарыялагандан кийин Мысыр бийлиги шашылыш түрдө сфинксти реставрациялоо жумуштарын башташат. Натыйжада бардык издерди жашырып же жок кылып ташташкан. Аны менен биргеликте Улуттук музейден инвентардык стеланы дагы алып салышат. Ошентсе дагы айрым окумуштуулар пирамиданын жашына байланыштуу дагы бир ачылыш жасашат. Астрономдордун айтуусу боюнча пирамидалардын жайгашуусу асмандагы Орион топ жылдызынын 12000 жыл мурунку абалын кайталап келет. Улуу Хеопс пирамидасы, анын жанында жайгашкан Хефрен ири пирамидасы Орион топ жылдыздардагы эң эле жарык эки жылдыздын ордуна дал келишет. Менкаур кичи пирамидасы жанындагы коңшу пирамидалардан жапызыраак келип, жана Орион тобундагы 3-чү кичи жылдыздардан дал ордуна туш келген. Балким пирамидалар бизге белгисиз бойдон байыркы бир өнүккөн коомдун деңгээлин аныктаган болуп жүрбөсүн. Тутанхамон күмбөзүнүн сырлары. Тутанхамон падышасынын күмбөзү 3000 жылдан ашык Египеттеги падышалар өрөөнүндө өзүнүн сырларын сактап келген. Археология илиминин тарыхындагы ачылыштардын арасынан эң эле атактуусу жана маанилүүсү болуп ушул күмбөздүн табылышы эсептелет. Аны алгачкы болуп 1922-жылы британиялык изилдөөчү археолог Говард Картер тапкан эле. Эң эле кызыгы, алардан мурун ал күмбөзгө байыркы жылдары жок эле дегенде 2 жолу бейтааныш бирөөлөр киргени байкалып турган. Бирок эмнегедир ошол учурда күмбөздүн ичи тонолгон эмес эле. Чындап эле тарых үчүн бул ачылыш өтө эле баалуу экенин даңазалап билсек болот. Ошентсе дагы ал ачылыштын сырдуу бир жаман жактары дагы болгон эле. Изилдөө жумуштары башталган учурда эле эл арасында фараондун каргышы тиет деген уламыштар пайда боло баштайт. Күмбөздү ачкандан кийин бир аздан соң ичинен чоподон жасалган тактача табышат. Анын бетинде кимдир бирөө маркумдун тынчын алса, ал кишиге жакында өлүм жетет деген жазууларды окушкан. Бул кол жазмаларга изилдөөчүлөр көп деле маани беришкен эмес. Анткени окумуштуулары өзү ар кандай диндердин уламыштарына ишенишпейт эле. Бирок бул каргыш жөнүндөгү кептерге 1923-жылы кайрадан көңүл бура башташат. Ошол жылы апрель айында экспедиция тобунун башчысы Лорд Карнарвон жөнөкөй чиркейдин чабуусунан эле каза табат. Анын аркасынан табышмактуу өлүмдөр улана баштайт. 1930-жылы ал ачылыштан кийин 7 жыл өткөн соң бардык күбөлөрдүн арасынан жалгыз эле Говард Картер тирүү калат. Эмдигиче ушул тууралуу көптөгөн кептер жана талашуулар болуп келет. Бул кокусунан болгон өлүмдөрбү же булар бири-бири менен байланышы барбы деген суроолор жаралат. Говардтын өзүнүн айтымында бул азыркы замандаштар үчүн фараондор каргышы сымал ар кандай мистикалык жомокторго ишенүү туура эмес. Бул өлүмдөр аны ою боюнча жөн эле кокустук болуп саналат. Илимий чөйрөдө бул табышмактуу өлүмдөргө өздөрүнүн ар кандай божомолдук түшүндүрүүлөрүн бергенге аракет кылышкан. Алардын негизгиси болуп байыркы Мысырдын кишилери күмбөздүн ичиндеги дубалга жана падышанын саркофагына бир улуу затты шыбап коюшкан деген божомолдор бар. Анын түшүндүрмөсү боюнча табышмактуу өлүмдөргө учураган изилдөөчүлөр жумуш учурунда ууларга байкоосуздан кол менен тийип алышкандыктын кесепетинен болгон. Айрым конспирологдор бул күбөлөрдү атайын четине жок кылуу бийликтердин колунан келген иш деп айтып келишет. Анткени изилдөөчүлөр ачылыш учурунда кандайдыр бир белгисиз артефакттарга күбө болушуп, аны ачыкка чыгарууга аракет кылышкан эле. Бирок башка фактылар боюнча бул өлүмдөр жөнүндөгү ушакты атайын гезиттин ишмерлери чыгарышкан деген далилдер бар. Алар атайын гезитти окуш үчүн дүрбөлөң кылышып, элди кызыктырышкан эле. Себеби изилдөөчүлөрдүн көбүнчөсү улгайган жашка чейин чыгышып, өз ажалынан эле каза болушкан. Хеопс пирамидасынын өзгөчөлүктөрү. Көптөгөн байкоочулар 19-кылымдан тартып эле Хеопс улуу пирамидасынын өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруп келишкен. Айрымдары болсо пирамидалар жогорку деңгээлдеги аң сезимдүү башка дүйнөнүн коому тарабынан курулган деген ойлорду айтышкан. Бирок чындап эле пирамиданын узун туурасын өлчөп, анын бийиктигине бөлсөк, пи математикалык санын так көрсөтүп берет экен. Дагы бир кызык жери, пирамиданын өлчөм бирдиги Британиянын дюймуна барабар келет. Анын өлчөмүнүн келип чыгышы азыркыга чейин табышмак бойдон. Ошондой эле пирамиданын диагоналдык багыты жердин меридианы менен айкалыш келет.
Болгондо дагы анын түндүк уюлга караган багыты Париждик обсерватория өлчөмүнөн дагы тагыраак деп эсептелет. Андан тышкары дагы көптөгөн табышмактуу жана кызыктуу көрүнүштөр байкалган эле. Жөнөкөй кокустук дей турган болсок деле бул дал келүүлөр өтө эле көп кездешет. Жана азыркы заманда эле ачылган көптөгөн математикалык өлчөөлөр жана так сандар байыркы мисырлыктардын пирамиданы куруу учурундагы колдонулган билиминде бар экендиги таң калтырбай койбойт. Бул табышмактарды окумуштуулар бара-бара чечмелешет деген ишеничтер бар. Пирамиданы куруу жумуштары. Окумуштуулардын далилдери боюнча пирамидалар миллиондогон чулуу таштардын ири бөлүктөрүнөн турат. Жана ошондой эле ал таштар миңдеген кулдардын жардамы менен орто салмагы 15 тонналык бүтүндөй таш бөлүктөрү асканын боорунан чегилип, жылмаланып, анан атайын жыгач чаналар менен курулган жерге сүйрөлүп жеткирилген эле. Таштарды иштетүүдө колодон жасалган кичинекей көзөмөчтөр гана колдонулган. Андан соң ал алып таштарды жылдырып, пирамида жогорулаган сайын бийиктиктин чокусуна атайын жыгачтардан жасалган көтөрүүчү аспаптарды колдонушуп ташыган эле. Атактуу египтологдордун ишендирүүлөрү боюнча байыркы мисырлыктар ондогон метр бийиктикке биринен бири оор келген, айрымдары 70 тонна салмактагы монолит чулуу таштарын көтөрүшүп үстү-үстүнө коюп турушкан эле. Окумуштуулар мисырлыктардын мындай алып таштарды алыс аралыктарга кантип жеткиришкендиги боюнча бир чечимге келише элек. Анын үстүнө Хеопс пирамидасынын таштар ортосундагы бириктирилген ылай жерлери 0,5 миллиметрге чейин жетип жөн эле чийип койгон издей көрүнөт. Ушундай көптөгөн тоннадагы таштарды бири-бирине тыгыз кылып бириктириш канча деген күчтү талап кылаарын элестетүү кыйын. Бул тууралуу дагы египтологдор тагыраак жоопту бере алышпай келишет. Көптөгөн жылдар мурун Берн университетинин профессору Иосиф Давидович кызыктуу бир гипотезаны сунуш кылган. Анын ою боюнча пирамидалардын таштары бетон аркылуу куюлушу мүмкүн деген божомол келтирет. Далил катары ал өзүнүн химиялык тажрыйбаларын мисалга келтирип, жана байыркы артефакттардын изилдөөлөрүн үлгү катары көрсөткөн. Андагы таш бөлүктөрүнүн биринде майда торчолордун изин байкасак болот. Давидовичтин ою боюнча бул опалубканын ичиндеги сокмого тирелчү тордун изи эле. Дагы ошондой эле бетондун түзүлүшүндө ылай майдаланган гранит аралашмасы менен кошулуп, кылымдардан кийин таш болуп калган деген. Негизи бетон теориясы пирамиданын ичиндеги 70 тонналык таштар кандайча пайда болгонун жана ошондой эле таш бөлүктөрүнүн ортолорундагы жылчыктардын кууштугун түшүндүрмөлөп бермек эле. Эгерде үстүнкү бөлүктөр ордунан туруп эле бетон менен куюлса, анда астындагы катыган таштар менен ортосунда жылчык калбай калат эле. Бирок бул теория окумуштуулар чөйрөсүндө маанилүү таасир алган эмес. Тескеринче ал божомолго терс көз караш кылышкан эле. Анткени көптөгөн геологдор жана палеонтологдор пирамидадагы таштардын курамын жана түзүлүшүн изилдеп чыгышып, булар чегилип иштетилген табигый таштар экенин аныктап беришкен. Жана ошондой эле ташты иштетип алган аска боорунда көптөгөн чуңкур оюлар бөлүктөрдү чегип алышкан деген далилдерди билдирет дешкен. Ошол себептерден пирамидалардын курулуш технологиясынын табышмагы алигиче аягына чейин чечилбей келе берет.